Бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп чыккан сериал. Бул жөн гана оюн эмес, бул жашоонун чындыгы. Бул сериал артында канча сыр катылганын билгиң келеби? Ким бул оюнду ойлоп тапкан? Эмне үчүн оюнчулар жашыл, охранниктер кызыл кийимчен? Теориялар, фактылар, реалдуу окуялар жана 3-сезондун божомолдору. Баарын айтып беребиз. Кел, чындыкты шоуго ачалы. Сериалдын автору Хван Дон Хёк 2009-жылы сценарийди жазып бүткөн. Бирок ал кезде ал кедей болгон, карызга баткан. Ал өзүнүн идеясы менен 10 жылдан ашык күрөшкөн. Продюсерлер бул өтө зулум, адамдар кабыл албайт дешчү. 2020-жылы Netflix сен каалагандай тарт, биз ишенебиз деп колдошот. Натыйжада дүйнөлүк феном жаралат. Игра в кальмара. Бул чын эле корей балдары ойной турган оюн. Оюн талаасы кальмарга окшош болгондуктан ошол аталыш берилет. Бул оюнда эки команда бири-бирине каршы туруп, талаанын ичине кирип чыгарга аракет кылышат. Финалдык эпизоддордо ушул оюн көрсөтүлөт. Бул аталыш балалыктагы оюн менен чоңдордун реалдуулугун карама-каршы коюу. Жашыл кийим тазалык, үмүт, жөнөкөй адамдар. Ал эми охранниктердин кызыл кийими коркунуч, күч жана зомбулуктун белгиси. Маскаларчы? Биз 3 символду көргөнбүз. Айлана 3 бурчтук жана 4 бурчтук. Бул система ичиндеги иерархия. Сен ким экенин маанилүү эмес, маскан менен гана бааланасың. Теориялар жөнүндө айтып кетсек, охранниктерде бир кезде оюнчу болгон деген популярдуу ой-пикирлер бар. Башында оюнга чакырылганда кызыл же болбосо көк картаны алыш керек болчу. Ал эми кызылды алгандар булар оюнчунун охранниктери болгон. Ал эми жашылды тандагандар оюнчу болгон. Фронтмен өзү да бир кезде оюнду уткан, бирок чыгып кете албай калган деген божомол бар. Ал эми аны билиш үчүн биз 3-сезонду күтөбүз. Бул сериал оюн эмес, системанын жүзүн ачкан көзайнек. Байлар көрүүчү, кедейлер оюнчу. Акча үчүн адамдар баарына даяр. Сериал ушуну айтат. Сен азыр да ушул оюндасың. Болгону муну байкай элексиң. Күнүмдүк жашоо бул кээде кандуу оюн. Утулсаң жок болосуң, утсаң сен да өзгөрөсүң. Гихун утту, бирок ал адам бойдон кала алдыбы? 94 өлкөдө 1-орунду алган, 2 миллиард сааттан ашык көрүлгөн, көрүүчүлөрдү топтогон. TikTok